Каякта? Аяққа барбаба, зым үзілет, Зым үзіліп отыр, қоқыс неме отыр, пекер. Ана зым үзілет деме, зым. Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Бұл видео қайрылу урматтуу бийлик өкүлдөрүнө. Жалал Абад облусу Сузак району Карадария айыл аймагында бир чоң көйгөйлүү маселе жаралууда. Учурда Кемпир Абад суу сактагычынын көлөмү көтөрүлгөндүктөн, ошол жактан сууну көп ачылгандыктан Карадария айылынын жашоочуларына өтө бир чоң көйгөйлүү маселе жаралууда. Учурда суунун багыты нар жакта Өзбекстан, а бул жак Кыргызстан. Мурда суу өзүнүн багыты бар эле, нар жактан акчу эле. Азыр суу бер жака жатып алды. Эгерде ушул суу ушул темпте ага турган болсо, бул жакта илгери Союз убагында курулган аэропортубуз бар, уже аэропортко жетип келди. Суунун багыты ушул жака уруп алды. Эгерде ушундай темпте суу кете турган болсо, айылдын ичине урат тугандар. Могул жака айылдын ичине урушу мүмкүн, кооптонуу жаралууда. Биз ошону эртерээк өйдө жака кайрылганы деп атайын ушул видеону кайрылып атабыз. Бул жакта жергиликтүү тургундар өздөрүнүн тракторлору менен өздөрүнүн колдон келишинче шаймандарын алып келип тосконго аракет кылып атабыз. Бирок эч кандай майнап жок. Анткени бул чоң суунун багыты бер жакка уруп алган. Жергиликтүү тургундардын колунан эчтеке келбей жатат. Жогору жактагыларга кайрылабыз, өтүнөбүз, мүмкүн болушунча тез түрдө ушуну чечип берсеңиздер. Анткени биздин уже аэропортубуздун жарымын жеп баштады. Уже бул жакта жеп, бул жака өткөн болсо, бул жакта алып кетет, айылдын ичине аралап кетет суу. Мурда суунун багыты Өзбекстан тарап менен акчу эле, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда нейтральный зонадан акчу эле. Азыр болсо, мына өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргызстан тарапка жатып алган. Мүмкүн болушунча ушул маселени чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Көптөгөн гектарлаган жерлерибизди, шалларыбыз алынып бүттү. Анысы аз келгенси эми ушул жашап аткан үйлөрүбүзгө айылдын ичине кооптонуу жаралууда. Бул суу Кемпир Абадтан суу келет дагы Андыжан областына өтүп кетет. Ал эми ортодо мына ушул бизге өтө бир чоң көйгөйлүү маселе болуп жатат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү мүмкүн болушунча тезирээк ушуну чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз.